Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Мен Маматова Аида жана менин сабагыма кош келипсиздер. Бул маалымат сиздерге пайдалуу болот деп ишенемин жана сабакты көрүп бүткөндөн кийин сөзсүз жооп жазып коюңуздар, сизде кандай себеп аныкталды. Бул сабак сиздерге өтө пайдалуу болот деп ишенем. Карыз болуунун 4 себеби бар. Карыз болуу бул билимсиздиктен эмес, бул андан да чоң жана терең көйгөй жана ал кандай көйгөй экенин бүгүнкү сабактардан билесиздер. Акчамды көбөйтөм деп алданып, ломбарддарга карыз болуп, кредиттериңизди жаба албай кыйналып келесизби? Өзүңүздү жемелеп уруша берип чарчадыңызбы? Анда бул сабак сиз үчүн. 21-кылымда карыз болгон адамдардын саны миллиарддан ашык проценттерге отургузулган адамдардын саны көбөйүп келет. Эмне үчүн? Анын төмөнкү себептери бар. Эң биринчи себеп бул милдеттүүлүк программасы. Ата энебиз менен болгон мамиле. Бул жерде жаш кыздын апасы менен болгон мамилесинин сүрөтүн көрүп турасыздар жана сол тарапта бул жерде долженствование деп турат. Бул милдеттүүлүк деп которулат. Я должен, я обязан, я вынужден. Ушундай сезимдер коштоп турат бул сезимдер. Итак, милдеттүүлүк программасы. Баардыгыбыз апабыздын кызыбыз туурабы? Баласыбыз. Атага караганда апабыздан көп тарбия жана билим өтөт бизге. Ар бир бала апасынын алдында өзүн милдеттүү сезет. Бул тең салмактуулукту сактаганы аракет кылат. Ааламда ушундай мыйзам бар. Тең салмактуулук закону иштейт. 90% адамдарда иштейт, себеби ичинде апага же бирөөгө карызмын деген установкасы бар. Эгерде апам мени төрөгөн, эмизген, чоңойткон, уктабай караган, окутуп чокуткан, адам кылган, эми мен беришим керек деген милдеттүүлүк бар болсо, анда эч качан акчаңыз, аракетиңиз менен бул мээримин төлөй албайсыз. Апанын берген бизге сүйүүсү чексиз, аны акча менен кайтаруу, төлөп кайтаруу болбойт. Буну эч качан сиз төлөп бүтө албайсыз. Сиздин негизи пайда болуу процесси бул өтө маанилүү жана ыйык процесс. Ата эне берет, ошон үчүн сизди бул ааламга берди. Алла таалам сизди ата энеңиздин жардамы менен бул жашоого жаратты десек болот. Ошондуктан бала только алат, ата эне берет. Бул мыйзам. Ата энеңизден акча же башка нерсе, чоң энеңизден 50 сомдо алуудан уялсаңыз, анда сизде энергоагым жабылат. Бул жерде молчулук агымы, ден соолук, ийгилик жана башка. Ар бирибиз эненин сүйүүсүн ар түрдүү кабыл алабыз туурабы? Анын кандайдыр бир конкреттүү шаблону жок. Кээ кучакташат, мактоо сөздөрү өөп турат, балага кызыгуусу чоң болот, сени жакшы көрөм деп турат, сиздин сурооңузга дайыма көңүл буруп турат, сылап турат. Өзүңүздүн варианттарыңызды да жазып чыксаңыз болот. Апаңыз менен мамилеңиз кандай эле? Эненин сүйүүсү аз болушу мүмкүн, бирок көп болбойт экен. Ар дайым балага бул сезим жетишсиз болот. Сизди урса да жүрөгүндө апаңыз сизди аябай жакшы көрөт. Эненин мээримине толгон бала кандай бала болот? Ийгиликтүү болот. Өзүнө ишенген, мамилеси жакшы, ден соолугу чың адам болот. Мээримдин аздыгы баланын кандай болушуна жеткирет. Мээримдин аздыгы жүрөгү жабык болот, агрессивдүү, коркуп, милдеттүү, өзүн коргой албаган, акчаны кармай албаган, көбөйтө албаган, оюн айта албаган инсан болушу ыктымал. Эненин сүйүүсүнө муктаж болгон бала чоңойгондо да айланасындагы адамдардан энесинен ала албаган сезимдерди, эмоцияны издейт экен. Алса жакшы, бирок бош жерди толду деген иллюзия болот. Аны толтуруу үчүн өзүнчө көнүгүүлөрдү аткаруу керек. Миң сиздерге адамдар, тааныштарыңыздар жакшы көрөм десе дагы, сиз апаңыздын сүйүүсүнө муктаж боло бересиз. Апасын кабыл албаган адамдар эми. Мындай адамдар дагы бар. Бул адамдар материяны кабыл албайт, себеби акча бул материалдык нерсе. Ошондуктан акча колунда турбайт. Бул инсандар ичиндеги бош жерди толтурууну каалайт. Алам деп турушат. Көңүл алат, карыз алат, мамилелерде башка адамдарды колдонушат, тонойт, ар нерсе кылат. Негизи өзү үчүн, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн алам деп турат да. Себеби ичинде кичинекей бала апасына болгон сүйүүгө муктаж, алгысы келет, бош жерди толтургусу келет. Ал эми чоңойгондо бул карызга айланат.
Бул адамдар берүүгө даяр эмес. Себеби эмнени берет? Апасынын мээримине толгондо гана берүү позициясына оңой өтө алат. Берүү дегенде акча менен гана эмес. Жардам менен, мамиле, үйрөтүү, бөлүшүү, белек берүү, коркпоо, тырышпай өзү үчүн сатып алуу, башкалар үчүн сатып алуу, акчаны өзүнө жана башкаларга аябоо жана башка нерселер кирет. Эгерде апаңыздан алуу сиз үчүн эмоционалдуу кыйын болсо, анда нейрографика, гипномедитация жана башка практикалар жасаш керек. Бул биздин апабыздын бизге болгон сүйүүсү жетишпестиктен пайда болгон биринчи себеп. Ушундан пайда болот милдеттүүлүк программасы. Экинчи себеп бизде АТТ программасы, биздин мээ жөнөкөй орган эмес, бул өтө чоң система. Азыркы гана эмес, 7 АТТңиз жөнүндө маалыматта сакталган ДНКда. Ар бирибиз апабыздын жана атабыздын чоң родовой системасына таандыкпыз. Ар бир системанын максаты бул аман калуу, көбөйүү, выживание же болбосо размножение деп коет орустарда. Мээдеги миллиондогон нейрондор жаңы жана эски программалардан турат да. Ата энебизден биз көбүнчө апабызды турайбыз. Калоолорубуз, вкус, стиль, жашоо көз карашы окшош болот, себеби биз ага таандыкпыз. Апабыз эгерде бактысыз, негизи родовой системабызда көбү бактысыз, ый көп, оору көп, кедейчилик көп болсо, анда биз да ошондой болобуз. Эмнеге дегенде биздин могул жерде кары кишинин сүрөтү турат, себеби сиз дагы ошол родовой системаңызга таандыксыз. Мээнин табигый тарабында бул рептильный мозг деп коет. Адам баласы эми эле жаралгандан баштап ушул рептильный мозг бизде активдүү иштеп келген. Алар бизге чоң таасир этет. Мурун уруу болуп жашашкан адамдар бир уруунун ичинде мыйзамдарына, салттарына баш ийбесе, ошол адам айдалчу. Жалгыз тамаксыз, коопсуздук жок жырткычтарга жем болуп, өлүм коркунучу болгон. Өлүп эле кетишкен да, бөлүнгөндөр. Ошондуктан биздин тил менен мен уруу менен биргемин. Мен аларга тиешелүүмүн жана аларга таандыкмын. Мен тегимди колдоймун. Мен дайыма ата энемдин тарабындамын. Мен башкача болсом болбойт деген бизде программа бар. Ошондуктан ата энеңиз дагы үй бүлөсүн ушул карыз кредит болуп баккан болсо, жокчулуктан, тапканы жетишпей багып келинген болсоңуз, анда сизде дагы ошол дефицит программасында жашоо файлы пайда болот башыңызда. Башкача айтканда, 20-кылымга чейин адам баласы кыйналып, акча ар дайым жетишсиз болуп, кулчулук мезгил болгон, байлар аз, кедейлер көп болчу, эркиндик жок болчу, орто жашагандар вообще жок болчу. Ошондуктан бул программа бедности, түпкү сезимге түшүп калган. Элестетип көрсөңүздөр, ошол эле 18-19 кылымдарда көпчүлүгү кыйналып жашап келишкен. Сиздин ата энеңиз өзүн карыз сезишкен жана реалдуу карыздары болгон, албетте. Бул да АТТ программасына кирет. Экинчиси, бүт ата тегиңиз бай болбой эле, бир жакшына эле кыйналып болсо да жашап келишкен, көп балалуу болушкан, коопсуздукта жашашкан. Сиз байып эмне кыласыз? Алардан башка жашагыңыз келеби? Албетте жок. Бул подсознательно сизде ошондой программа болот. Оюңузда сиз бай жашоону каалай бересиз, бирок подсознанияңыз мен өзүмдүн уруума таандыкмын, мен ошолорго окшошмун, мен алардан башкача эмесмин, мен алардын программасынан чыга албаймын, мен башкача боло албаймын деп турат. Ошон үчүн жашооңузда карыз, кредит, процент, ломбард пайда болот. Тептеп байыбашыңыз керек. Банкрот боло бересиз, акча турбайт, жоголот, өрттөнүп кетет, иш кылып бир кандайдыр бир кыйынчылыктар менен эле жашоо сүрүп келе бересиз. Эгерде сизде дайыма ушундай болгон болсо, анда апаңыздын, атаңыздын тегин изилдешиңиз керек. Алар кантип жашашкан, кандай программалар, кандай традициялары бар болчу, эмне үчүн сиздин да жашооңуз ушундай, жана бул нерседен кантип чыга аласыз. Мен бул видеонун акырында айтып берем. Кийинки бизде бул үчүнчү себеп, мээнин ой жүгүртүүсү. Сизде кандайдыр бир көйгөй, максат, кыял пайда болгондо,
биздин мээ эмне кылат? Биздин мээ өтө жалкоо орган, эң жалкоо орган, эң кыйтыр орган десек болот. Дайыма жеңил варианттарды издейт экен да, жеңил жолду издейт. Эң оңой жол бул эмне? Албетте сиздердин каялдарыңызга здесь и сейчас жетиш үчүн банкта акча бар. Мээбиз билет, банкта акча бар. Кимден акча алыш керек? Тааныштарыңыз бербей койсо, анда банкка барып, под процент болсо да алып, мен ушул кыялымды орундатамын дейт. Конечно же, ошол кредитке барат, себеби айлыгы 30 миң болсо эмне кылат? Кантип үй алат? Топтош үчүн 30-40 жыл топтош керек. Анын үчүн ипотека же кредит оформлять этип, ай сайын бөлүп, эми минимум 7 миң сомдон төлөө биздин мээге коркунучтуу эмес. 15-20 жылда болсо да төлөп бүттүм, главное 7 миң сомдон эле төлөйм деген ой бар да. 2 миллион же 1 миллион эмес, 7 миң сомдон эле төлөйт экем деген бул жалган түшүнүк болот. Биздин доходторубуз, кирешибиз дайымкы эмес да, постоянно эмес. Любой момент биз жумушубузду жоготуп алышыбыз мүмкүн. Түпкү сезимде эгерде сизде милдеттүүлүк программасы жок болсо, ата тек программасына ылайыктуулук жок болсо, сиз кредит алсаңыз болот, аны жаап коесуз оңой эле. Иштейсиз, кирешиңиз жогорулайт, жаап коесуз. Эгерде бирок сизде милдеттүүлүк программасы ата энеңизге же болбосо ата тек лояльности бар болсо, анда сиз кредит, ипотека под процент, элементарно 5% эле бирөөдөн алып алган карызды сиз жаба албай коесуз, даже 5 миң сомду бере албай коесуз. Себеби эми төлөйүн дегенде эле какой-то бир ситуациялар пайда боло берет. Ошондуктан өзүн күнөөлүү сезүү дагы могул жерде көрдүңүздөр, сезимдер. Өзүн күнөөлүү, татыктуу эмес, дефицит программасы, самооценкасы төмөн, коркуулары бар, установкалары бар болсо, карыз төлөө сиздер үчүн өтө кыйын болот. Эми бул жерде карап көрүңүздөр. Азыркы биздин заманда рекламанын өнүгүү заманы десек болот. Каяка кирбей реклама, каяка чыкпасаң, любой жерде бизди 24 саат айланабызда жашообузда реклама. Рекламалар эмне дейт? Мына оңой эле сатып ал, мынча эле сомго, болгону мынча эле сомго. И даже вот предоплатанын деле кереги жок дешет да. Даже предоплата, даже без документов деп башташты. То есть карыз алуу барган сайын оңойлоп баратат, жеңилдеп баратат. 1 секундада 100 миң сомго чейин алуу мүмкүн деп Мбанктан дагы көп аябай рекламалар чыгып атат. Айфондун мисалында айтып кетейин, айфон баасы 120 миң сом, бирок сизде аны алууга акчаңыз жок, бирок рекламада эмне деп турат? Болгону 3655 сом менен сен уже айфонду ала аласың. Эртең эмес, даже вот азыр ала аласың дейт да. Бизде ушул күч, сезим күчөй баштайт. Болгону 3655 сом экен деп. Мен үчүн бул критический сумма эмес. 3655 сом эле төлөйт экем деген иллюзия пайда болот. Ложное осознание деп коебуз. Бул рекламалар сизди мээне карыз болууга программалайт. Аргасы сиздин оюңуз да ошого үйрөнө баштайт экен. Мейли бир көрдүңүз, албадыңыз, 2, 3, бирок 50-100 жолу ошол рекламаларга такала берсеңиз, сизге ой келсе, мага айфон керек экен деп сиз айла жок ушул нерсеге барасыз. Жакындарыңыздын дагы, кстати, кредит карыз көп алса, бул да сиз үчүн реалдуу факт катары кабыл алынат. Башкалар деле алып атат, мен жалгыз эмес экен, башкалар алып атса мен деле алсам болот экен, башкалар кредит алып болуп кетип атат, мен дагы болуп кетишим мүмкүн деген ой пайда болот дагы. Бул жерде социальная лояльность пайда болот. Бул нерсенин албетте ой менен гана жок кыла албайбыз. Бул жерде сөзсүз өзүнчө көнүгүүлөр жасаш керек. Эми бизде шаблон государства деген нерсе бар. Бул шаблон менен биз 100 жылдан бери жашап келебиз. Төрөлгөндөн баштап эле СССР маалында да, особенно детсад, мектеп, институт, жумуш жана пенсия деп биздин жашообузду ушундай цепочка менен түзүп койгон. Бардыгыбыз мен жашоом ушундай экен деп даже кыялданып, мектепте окуп жатканда эле уже кайсы институтка өтөбүз биз кыялданабыз. Институтту бүткөндөн кийин кайсы иште иштейбиз деп кыялданабыз. Андан кийин мен пенсияга чыгат экенмин, пенсияга жеткирсин, пенсияда жыргайм деп кыялданабыз. Бирок по факту эмне болот? Детсадка барасыз, сиз акча таппайсыз.
детсадтар азыр акылуу, мурунку еще бесплатный эле азыр акылуу. Мектеп дагы акылуу, мурун бесплатно болчу. Мектеп балдары деле акча таппайт да, иштешпейт. Институттар мурун бекер эле азыр акылуу. Эми айла жок эрки студенттер ошол иштөөгө мажбур болот, себеби төлөш керек. Бирок алардын кирешеси аз. Кийинки этап бизде мейли сиз чоңойдуңуз, институт бүттүңүз, ишке кирдиңиз, бирок баары бир да акчаңыз жок. Эмне үчүн? Себеби кредит карызды бериш керек, машина үйдү тейлеш керек, ком услугаларды төлөш керек жана биз ден соолугубузду карашыбыз керек. Себеби жыл сайын сиздин ден соолугуңуз начарлай берет. Бул жерде да полный сизде эмне болуп атат? Келген акчаңыздын уже кетүү жолу даяр. Бул жерде список дагы көп болушу мүмкүн. В итоге сизде эмне акча жок. Пенсияда тем более сизде акча жок. Себеби пенсия азыр канча экенин билесиңер. Пенсионерлер кантип биздин мамлекетте жыргап жашап атканын билесиздер. Магазиндеги баалар менен салыштырсаңыздар болот. Ушул пенсияга ушундай жашоону сиздер кыялданып атасыздарбы? Ойлонуп көрүңүздөр. Эгерде жок, мен жашоом башкача болот деп ойлосоңуздар, анда уже азыркы этаптасыңар, могул жердесиңер деп ойлойм. Институтта окугандар аз болсо керек. Могул этапта болсоңуздар, карагыла бир эле кадам калыптыр да. Давайте ушул бүгүндөн баштап өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, программаларыбызды өзгөртөбүз. Итак, кийинки 4-чү себеп бизде бул негативдүү акча ишенимдерибиз. Негативдүү акча ишенимдерибиз адам үчүн ушундай жүк болот, оор жүк. Бул ишенимдер сизди эки жакка кароого даже мүмкүнчүлүк бербейт. Башкача жашоого деле мүмкүнчүлүк бербейт. И ограничивающий убеждение, могул жерде кичинекей баланс сүрөтүп турат. Кичине кезибизден бери түптөлө баштайт. Могул жерде чоң адамдын колу, то есть чоң адамдар бизди чектей башташат. Кичинекей бала төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейин жаңы нейрондорубуз активдүү түптөлөт. Бул жерде бүт негативдүү установкалар почти 7 жашка чейин 90% түптөлөт. Кийин 14 жашка чейин бир 10-15% түптөлөт. Албетте бир күндө биздин башыбыздан, мээбизде 60 миңден ашуун ой өтөт. Алардын арасында акча колдун кири, байлар жаман, ууру, чоң акча, чоң жоопкерчилик жана башка деген сөздөрдү уккансыздар. Бул нерселердин баардыгы сиздерге, мээңиздерге негативдүү программа болуп түптөлүп калат. Даже ата-энеңиз бай жашаса дагы кийинки соң кандайдыр бир ситуациялардан улам сиз чектеген адамдардын үй бүлөсүндө чоңоюп калган болсоңуз, тарбияңыз ошол нерсеге влиять эте баштайт. Ар бирибиз чоң акча мейкиндигин каалайбыз, чоң кыялдарыбыз бар. Бирок араңарда китеп окуган, тренингтерге катышкан, трансформация жолуна жүргөндөр деле көп. Бирок кээде эмнеге сиздерде деле карыз бар? Эмнеге сиздерде деле натыйжа жок? Эмне үчүн карызсыз жашабайсыңар? Мен окуйм, өзүмдүн үстүмөн иштеп жатам, бирок натыйжа жок да. Бул нерсе бизде ишенимдерде да, бул жерде уже программа бар, ошону түшүнүп коюшубуз керек. Качан биз ошону түшүнүп кабыл алганда, уже карыз ойчулуктан чогуунун бир 50%-ын уже жеңген болобуз да. Эгерде сиз ошол ишенимдериңизди өзгөртпөй эле Никуичтин жана башка коуч немелердин тренингтерине барсаңар дагы, кыймыл аракетиңер кичине влиять этет. Бир аз карызыңыз кыскарышы мүмкүн. Жаап деле салышыңыз мүмкүн, бирок кайра эле карыз боло берет. Эмне үчүн? Себеби башыңызда отурган мээңиздеги ошол түпкү сезимдеги программа дагы эле иштейт. Ой кайдан болот? Пайда болот. Конечно же, кичине кезибизден сиздер көнүгүү жасап, кандай акча чектөөчү негативдүү установкаларыңар бар экенин жазып чыгышыңыздар керек. Алар силердин жашооңуздарда блок болуп эсептелинет. Эгерде сиздин түпкү сезимде, ишенимдериңизде, ойлоруңузда минус ойлор, негативдүү ойлор көп болсо, анда сиз өмүр бою финансылык кедейликте жашап өтөсүз. Өмүр бою, могул кичинекей кыз, мисалы, өмүр бою ушундай смайликтер менен жашап өтөт. Себеби кичинесинен бери тандоо, фокус ушуга коюлган. Сен башкача болсоң болбойт, мындай күлбөш керек, көп күлүп койсоң ыйлайсың, сүйсөң акчаңды жоготосуң, жалданасың деген приблизительно да ар түрдүү установкалар болот. Ошондуктан кичинекей адам
өзүнө ушундай программаларды кабыл алып алат, мен ушундай болушум керек экен деп. Ошондуктан өмүр бою кийинки жашоосундагы чектелүү жана негативдүү болуп өтөт. Себеби ошол программалар башыбызда иштейт. Урматтуу айымдар, ушундай 4 себеп бар. Кайра башынан кайталап коеюн, бул милдеттүүлүк программасы, бул ата тек программасы, ой жүгүртүү программасы жана биздин негативдүү ишенимдерибиз. Кайсы төрт себептен кайсынысы сизде бар экенин аныктап чатка жазып коюңуз. Ал эми мен сиздерди келаткан жумада баштала турган марафонго чакырам. Карыз ойчулукту оңой өзгөртүү аттуу 3 күндүк марафонго катышсаңыз, акча блоктору жана терс программалар менен иштеп карыздан кутуласыз. Марафондо берилүүчү техникаларды колдонуп жолдошуңуз акчаны сиз каалаганда берет, же өзүңүздүн каалоолоруңузга жетишүү болгон киреше булактарын табасыз. Албетте бул жерде курска дагы сиздерди чакырам, себеби натыйжаңыздар ушундай болот. Марафондо сиз ата тек программасынан чыгууну жана сценарийди кайтаруу медитациясы менен таанышасыңар. Ой менен иштөөнү, аны контролдонуу, эмоция, ой, кыймыл аракеттер менен ишенимдерди алмаштырууга көңүлдүүлөрдү жасайсыздар. Ал эми курсту өткөндөн кийин сиздер полностью ата тек программасынан, эски программалардан чыгасыздар. Терс ойлорду, эмоцияларды көзөмөлдөөнү үйрөнөсүңөр жана аны позитивдүүгө өзгөртүүгө. Акча жана ийгилик тууралуу программаларды, таблицаларды түзүүнү үйрөнөсүңөр. Финансылык абалыңызды оңдой аласыз. Акча менен мамилеңиз иштеп чыгарылат. Ата энеге байланыштуу эмоционалдык маселелерди түшүнө баштайсыз жана жакшыртасыз. Жеке өсүш болот. Программа катышуучуларга финансыны туура башкарууга жана керексиз карыздардан алыс болууга жардам берет. Ички блоктор менен иштөө жана ишенимдерди жакшыртууну, өзүн өзү баалоону жана өзүнө болгон ишенимди жогорулатып, жеке жана кесиптик максаттарга жетүүгө жардам берет. Ошондуктан урматтуу айымдар, мен сиздерди марафон жана курста күтөм. Курска чейин марафон болот. Марафондо катышуу болгону 890 сом. Башталуу 22 февралда Telegram жаңы каналда болот. Zoom аркылуу саат 8-де. Марафондогу сабактарды 3 ай сактайм, ал эми курстагы сабактар 6 ай сакталат. Өтө маалыматтар баалуу марафон жана курстагы сөзсүз келип, мен ойлойм, сизди мен кийин кейс кылып чыгарам деп ишенемин. Баарыңыздар жакшы алыңыздар. Көрүшкөнчө коштошом.